6 класс кыргыз адабияты сабагы. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Адабият сабагыбызды баштайбыз. Өткөн сабагыбызда биз эртөштүк эпосу менен таанышууну баштаганбыз. Бул сабагыбызда дагы андан ары уламакчыбыз. Бүгүн биз силер менен төштүктүн жер астына түшүп кетиши жана анын жер астындагы достору жөнүндө кеңири түшүнүк алмакчыбыз. Төштүккө кууп жетпесин билген соң желмогуз кемпир ийрегин төштүктүн башынан ашыра чабат. Ийрек жерге тийип, жер жарылып, төштүк жердин астына кирип кетет. Ошентип төштүк жарыкчылык шоола жок, адам кайрачы калгыс орго кирет. Ал жактан алгач 4 мамытка жолугат. Тикил деген сөзү бар, тик караган көзү бар. Арыш туруп чуркаса, адам кууп жетпеген, мойнуна тегирмендин ташы илинген бир жандык ары бери чуркап жүргөн болот. Ал төштүктү көрүп, жер үстүндөгү төштүк келе жатат деп шашып калдым. Өзүм жөнүндө айтсам, желгениме жел жетпейт, басканыма мал жетпейт. Элемандын төштүгүнө жөөгүлүк болуп берейин деп жүргөн жейрен секиртпес Маамыт мен болом дейт. Экөө кол кармашып дос болушат. Андан ары бастырса, чоңдугу борчук сеңирдей, кармаша кеткен адамды тирүү койбой жегидей, жерди тыңшап жээлигип жүргөн жандыкты көрөт. Ал дагы жер тыңшап, төштүктүн келээрин угуп, ага кызмат кылганы шашып келген жер тыңшаар Маамыт экендигин айтат. Мен сага өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, күн чыгыш менен күн батышта эмне кабар болсо баарын айтып берейин деп, төштүк менен кол кармашып дос болот. Кичине жол жүргөндөн кийин эле бет алдынан бир киши чыкты. Ал дагы төштүк менен дос болууну эңсеп жүргөн жан экен. Күн чыгыш менен күн батышта эмне болуп жатканын алдын ала билген көрөгөч Маамыт экен. Ошентип төштүк көрөгөч Маамыт менен дос болот. Атка минсе кишидей, жөө жүрсө оңбогур желмогуздун тишиндей. Карыш болгон бою бар, ай ааламдын баарысын, биле турган ою бар, дагы бир адамга кезигет. Атка жеңил тайгачак, куюн Маамыт деген мен болом дейт. Өзүм жөнүндө айтсам, алым аз болгону менен акылым абдан көп дейт. Сага дайым жардам берип, дос болгону келдим дейт. Ошентип төштүк акылдуу куюн Маамыт менен дос болот. Ошентип төштүк 4 Маамытты ээрчитип жолун улайт. Токойго келет. Аңгыча чыр-чыр эткен ачуу үн чыгат. Төштүк барып караса, адамча сүйлөп жолборс турган экен. Ошондо жолборс: "Маралды куудум, таш жедим төштүк. Томугум болду жарадар төштүк. Жатамын нечен талаада төштүк. Кайран буттан айрылдым төштүк" дейт. Төштүктүн жолборско абдан боору ооруйт. Атынан ыргып түшүп, жолборстун бутун караса, бутуна чөңөр кирип кетиптир. Кестигин алып, чөңөрдү алып чыгат. Жолборстун ооруган жери басылып, умачтай көзү ачылып, ал төштүккө ыраазылыгын билдирет. Башыңа кандай кыйынчылык түшсө дагы мен сага медер болуп берейин деп, мурутунан бир тал жулуп берет. Ошентип жолборс менен төштүк дос болушат. Төштүк андан ары жолун улайт. Аңгыча аюунун бакырган үнү чыгат. Барса үстү камыш, асты ор болгон жерде аюу бакырып аңдан чыга албай жаткан экен. Аюуну аңдан чыгарат. Ошондо төштүккө ыраазы болуп: "Өлгөн жанды тиргиздиң, өчкөн отту тамыздың, чамам келсе сага да кызмат кылаармын" деп аюу мурутунан бир талын жулуп берет. Аюу менен достошкон төштүк андан ары дагы жол жүрдү. 4 Маамытты ээрчитип абдан мол жүрдү. Аңгыча түз талаага кез болушту. Ал талаанын боюнда оргуп түтүн бөлүнөт. Уюгу менен кумурска өрткө кеткен көрүнөт. Төштүк чал куйруктун үстүнөн секирип түштү. 4 Маамыттын жардамы менен ылдамдыкта кийизди сууга салып, күйүп аткан отту өчүрүштү.
түгөл өрттөнүп кетээрде күйгөн отту өчүрүп күйгүзбөй аларды аман сактап калгандыгы үчүн кумурска бутунан белеке берди. Башыңа мүшкүл келгенде күйгүз деди. Андан кийинки окуяларда көк дөөнүн тапшырмасы менен чаар бээнин кулундарын издеп Төштүк жолго чыгат. Ал Эркинтөр деген жерге барат. Ал жерди көп жылдан бери Алп Каракуш мекендейт экен. Мунар башын караса узундугу 90 кулач, башында мүйүзү бар бир ажыдаар көрүнөт. Ал кара болот кылычын кабынан сууруп алып, ажыдарды бөлө чабат. Аман калган Алп Каракуштун балдары Төштүккө минтип айтат. Энебиз 40 жыл бала көрбөптүр. Ушул каапыр ажыдаар 40 жыл бою уда энемдин балдарын жутуп жүрүптүр дейт. Аңгыча күн күркүрөп, мөндүр жаайт. Жер титиреп, тоо таш солкулдайт. Көрсө Алп Каракуш келе жаткан экен. Алп Каракуш келип, өңүмбү же түшүмбү, кантип аман калдыңар деп сүйүнүп кетет. Анда балдары, энеке, жакшылыкты биринчи көрөсүңбү же жамандыкты биринчи көрөсүңбү дейт. Алп Каракуш, жамандык күтүп турар, жакшылыкты көрсөткүлөчү дейт. Ошондо балдары Төштүктү көрсөтөт. Алп Каракуш бүкүлү жутуп жиберет. Балдары чуркурап ыйлап, жакшылыкка жамандык кылганыңыз кандай дейт. Ошондо Алп Каракуш Төштүктү кайра кусат. Мындан ары Төштүк мурдагыдан дагы баатыр болуп калат дейт. Андан кийин жамандыкты көргүнүң деп башы кесилген ажыдаарды көрсөтүшөт. Сүйүнгөн Алп Каракуш Төштүк менен дос болуп, канатынын бир талын жулуп берген экен. Ошентип Алп Каракуш менен Төштүк дос болушат. Балдар, мен бүгүнкү сабакта Төштүктүн жер астындагы достору, алар менен кандай шартта дос болуп калгандыгы жөнүндө айтып бердим. Эми мына ушуларга байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма бул таблицаны толтуруу. Бул жерде 4 мамыттын аты турат. Силер бүгүнкү түшүнгөнүңөр боюнча мамыттардын сырткы көрүнүшү кандай экен, алардын негизги кызматы эмне экендигин жазасыңар. Демек балдар, ар бир мамытка токтолуп, алардын сырткы көрүнүшүн жазып, андан кийин негизги кызматы эмне экендигин толтурат экенсиңер. Экинчи тапшырма деле ушул сыяктуу. 4 мамыттан кийин Төштүк кимдерге жолукту жана аларга кандай жардам көрсөттү. Бул жерде ошо досторуна көрсөткөн жардамын жазасыңар. Тапшырмалар түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эмесе балдар, саламатта калгыла.